андай нормально жүреді сол болмайды. Кішкене башқа жақтан күлкім келіп отырды. Мен отырмын күліп кете элекмин. Буга жакпаса киргизбейбиз, Баарыңарга салам. Менин жалпы көрөрмандарым. Бул кылынып жаткан иштердин баары мен өзүмдүн YouTube каналыма бул эң алгачкы менин ушул жасап жаткан кадамым. Ошонун эң биринчиси болуп менин өзүмдүн классташым Токтогул Сатылганов атындагы мектеп лицейде чогуу окуганбыз. Ошол жакта билим алып, билим өргөсүнөн жакшы бир өзгө чоң багыттарды алып кеткенбиз да. Анан канча жылдан кийин жолугутурабыз? 7 жылдан кийин жолугушуп отурабыз. Сиздер менен бүгүнкү менин маегимде менин классташым жана ошондой эле таланттуу айым десем болот. Адеми Нурлановна. Саламатсызбы? Сиз менен маектешип турганыма абдан кубанычтамын. Мен дагы рахмат ушунча мени тандап кичине ушака чейин келип интервью алам дегенге. Менин жалпы көрүүчүлөр менен саламдашабыз. Даниэлдин жалпы катталуучулары баарыңарга салам. Анан мен сен менен ошол эң алгачкы окуучулук күндөр жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Сонун окуучулук күндөр өткөн, өзгөчө 8 класс, 7 класс, 8 класс, 9. Бираз эс тартып калган кезде жакшы бир учурлар. Өзгөчө 8 класста эбес анын болуптур. Биз жакшы жерде окуганбыз да, жакшы мугалимдерден билим алганбыз, убагында ошону бааласак дагы азыр кичине эске жетип атат дегендей. Анан ошо мисалы мектептеги билим сага эмне берди? Эмне ала алдың? Мен Токтогул Сатылганов лицейинде окуганым үчүн алгачкы жылдар кыйын болсо дагы аз такыр окуйм. Анткени мен ал жакта не только мындай академический билим аяктан көбүнчө мындай турмуштун сабагын көп алып турабыз да. Мисалы ошол эле өз алдынчалык аябай катуу үйрөндүк, эмгекке үйрөндүк, ата энебиздин баркын эрте биле баштадык, анткени өзүнчө жашай баштадык. Как сказать, изденип баштадык эртерээкче, чтобы анткени деген орусча айтканда выживать эткенге дагы кээде мындай эме болду го, мажбур болдук го. Ошондой күндөрдө изденип, өз аракет кылып, өз бир нерсе ойлоп тапканды ошол жак именно үйрөттү деп ойлойм да. Биз орусча айтканда бакта ата энебиздин жанында зона комфорта да болчубуз да, баардыгы даяр, ата энебиздин жанында. Бир нерсе болсо ата энебиз жооп берет, ал жака барганда көбүнчө өзгө өзүбүз жооп бердик. Анан ошо өз алдынчалыкка көбүнчө үйрөттү деп ойлойм да ошол мектепти бизде. Анан эми бул суроо берген себеби дагы бир жөнү бар да. Ошол мектепте окуп жүргөн кезде бул 2018-17 жылдар болчу. Анан ошол учурда Адеми мен базарга барып ошол учурда эле базарга барып жанагындай 1 килограммга пряник алып келип, анан 1 сом 25 тыйынга куксилерди алып келип, ошону 5 сомдон сатып, ошол нерседен айтып берсең. Жолубуз ошол эле башталыптыр да, эгер ойлоп көрсөмчү, азыр айтып атпаймынбы, мындай выживать эткенге дагы мажбур болчубуз кээде ата энебизди кыйнабаш үчүн депчи, өз алдынчалыкка үйрөнгөнбүз, ар кандай нерседен бир нерсе ойлоп тапканга туура келчү деп, ошол убакта эле мындай ишкердик эмебиз болгон да. Сказать, эме сөз кандай болчу эле? Жөндөмүбүз ойгонуптур да ошол учурда элечи. Эгерде ошол ситуация бизди ошого түртпөгөнүнө биз ишкердикке балким үйрөнбөйт болчубуз. Ошондо эле мисалы өзүбүзгө максат, мен мисалы ошондо өзүмө кенедей алдыма максат кое алчумун, ошого жетчүмүн да. Мисалы там момчосом жоготуп, могул нерсени алам деп ошончосом жоготуп ошону алчумун. Бирок сен кийинип алчусуң, э? Кийинип алчумун, ошо бир кийим көрүп койчумун дагы, анан кийин момчо акча чогултуп ошону алам деп. Ошо кенедей нерседен, грубо говоря, даже 1 сомду 2 сом кылып туруп эле, 2 сомду 4 сом кылып ошондой эле улачубуз да. Эч кандай стартовый капиталыбыз жок эле, бизнес кылчубуз элек, карманда расходко акча берсе, ошону кайра мисалы 200 сом берсе 400 сом кылып алчубуз, 400 сом берсе 800 сом кылып алчубуз, ошентип акча бөлчүбүз да. Анан ошол мен ошол эми сен эме болуп калды да, баягы кийим алып, өзүң пландаган нерселерге жетип, ушундай бир өнүгүүгө кеттиң да. Мен өзүң жасалчумун деп. Мен тамак жасалчумун да. Өзүм сатканым пряник, кукси сатам, акчаны чогултам. Анан баягы салойго барасың, жашнакай мындай бир айтканда, мындай өзүңө жакшы бир түшкү тамак болсо ошол
өзүң сатып аласың да иши менен жеп. Студенттин бир тойгон орто койгон деп. Анда окуучу болчубуз да. Эми ош студент эле чечилип го бирок. Анан Ата эми энең алыста болгондо эми канча. По-любому жанында эмессиң. ошол мисалы кичинекей мектеп мисалы да ушундай чоң бизнес ачканга менин оюмча Чоң деп ойлоп отуралы эми пока кичинекей эле. эми бул кичинекей болгону менен мындай кандайдыр бир деңгээлде чоң эле нерсе. Анан бияктан айта кетчү нерсе бул өзү силер көрүп тургандай кофейня. Бул кофейня бул шаарда эмес, бул бир кандайдыр бир Райондун центринде эмес. райондун да центринде эмес. Бул болсо ошол жөнөкөй карапайым адамдар жашаган айылда, айылдын аты ичке жергезде жайгашкан. Ушул жактан дагы адамдар келип, туулган күндөрүн өткөрүп, жакшы күндөрүн отурушуп, ушул жактан эскерип, кандайдыр бир өзүнчө бир жакшы атмосфера түзүлүп, ушул жакта баардык адамдар өзүнүн жакшы күндөрүн өткөрүшөт. Ошо жакшы күндөрүн өткөргөнгө себепчи болгон менин классташым Адеми. Анан ошол кичинекей деп атат. Бул сөзсүз түрдө кичинекей нерсе болгону менен бул бирок айылдын ичиндеги балдар үчүн, ошондой бир тургундар үчүн бул чоң эле нерсе деп мен ойлойм. Анан ошол бир жакшы бир импульс болуш керек, Ооба. Негизи биз бул нерсеге капыстан эле кирип калдык да. Биринчи деген эгерде мисалы менен бир жыл мурун ушундай эле кофейня иштетесиң десе, мен ишенбеген эмесмин. Бирөө башка бирлер келип айтса. Анткени баары тең капыстан болду. Орусча айтканда случайность не случайно деген нерсеге ишенип калдым да. Биз негизи эле бир жарым жыл мурдайын экөөбүз бир өзүбүздүн жумушубуз болсо жакшы болмок деп өзүбүздүн бир жумушубузду ачсак деп ойлонуп жүрүп, бирок эмне экенин билчүбүз да конкретно. Тоже капыстан эле давай айылга дүкөн ачалы, тамак аш саткандай эле дүкөн ачып калдык. Андан почти бир жыл мурда. Анан кийин ал дүкөндөн ошол дүкөндүн ичине өзгөчөлүк киргизиш керек болуп, биздин анын үстүнө основной клиенттерибиз окуучулар болгонуна байланыштуу окуучуларга кызыктуу бир нерсе ойлоп табыш керек болду да. Анткени алар күндө түштө келет, анан кийин жакында сэндвич алышат, муздак суу алышат, сок алышат, ошо менен обед кылышат да, же болбосо куки алышат, же ошондой бир вредный нерселерди көп жешет да. Особенно кыштын күнү муздак суу менен жанагындай сэндвич жешет, ошону карап алып ушуларга кызыктуураак бир деме болсо деп ойлонуп, анан ага чейин дагы бир эчебиз предлагать этип калды, кофе машинка коюп койсоңор, кофе машинка же самообслуживание бар го, ошону деп. Анан кийин биз ага алыбыз жетпейт деп, жөнөкөй эле үйдө турган саморду алып келип эле, мындай стакандарды алып эле жана эле кофе машинкадан болбосо хотя бы ысык чай болсун, ысык 3 в 1 болсо да кофе болсун деп биринчи мындай барчык жасап койгонбуз. Жанына выпечкаларды коюп, мини пицца, там круассан, ар кандай выпечкаларды коюп сата баштадык. Проектибиз аябай жакшы өттү элдерге, особенно окуучуларга гана эмес, чоңдорго да аябай кызык болду. Анткени айылга жаңылык болду да, чоңчу эме болуп. Айылда эч ким ойлогон эмес да мындай болот, там ушинтип ушундай стакандарда эме деген фразаны көп чыгып башында кинодогудай депчи, кинодогудай. Мен мындай стаканды кинодон эле көргөм деген, особенно улуу мундагы кишилерден көп уктук да. Ушинтип кинодогудай стакандарга ичсек болобу деп келип кызык болуп аябай жакты проектибиз. Аябай колдоо болду жамелдерден, айылдын тургундарынан. Ошол бизге аябай чоң мотивация берип атты. Улам жаңы бир нерсе ойлоп тапканга аракет кылып, улам жаңылануунун эле үстүндө болдук да. Улам жаңы продукттарды киргизип аттык. Мисалы, эң башында там пицца, сосиски, все эң банальный нерселерден баштасак, андан кийин даже кадимки эле кофейнялардагыдай чизкейк сата баштадык. Анан жана сэндвичтин ордуна өзүбүздүн авторский хот-дог деген эмебизди, фастфудду киргиздик. Ал да аябай жакшы кетти. Чоңдорго дагы, эме окуучу балдарга дагы. Ошо улам изденүүнүн үстүндө боло бердик. Башыбыздан жанакы рамкаларды алып салдык, айылда болбойт деген. Мисалы Морек суусунду только шаардан эле көрүп жүрчүбүз. Сен айткандай кээ бирибиз инстаграмдан же кинолордон эле көрүп жүрчүбүз. Ушуну айылга алып келдик. Анан кийин ошону айта кетчү нерсе, могу мисалы мен ичип аткан нерсени Адеми 5 мүнөт ичинде эле жасай калды. Анан ойлошуңуздар мүмкүн, бул бир шаардын кайсы бир жеринде жасап алып келди деп. Жок, бул ошол эле жерден өзүбүздүн суудан калган баары, конечно, шаардан, бирок мята огороддо өсөт, музду өзүбүз жасайбыз, спрайт. Мына өзүңөр көрүп тургандай отуруп ичип отурам. Рецепттери белгилүү кофейнялардан эле алынган рецепттер, кадимки эле кофейнялардан. Анан эң башкы фишка биздикиден баалары кол жетимдүү да. Атайын ошону орусча айтканда учитывать эткенбиз, айылдын тургундарынын баарына тең эме болсун деп.
орусча айтканда доступный болсун депчи. Могу мисалы мен ичип аткан нерсе канча сом? Мисалы бул 90 сом турат. А шаарда болсо булар деген эң арзан эле 140тан 170тен өйдө да. Ар кандай. Анан эми бул жактан эми жардам алып коелу, ошо өзүңүздөр эгер каалап келиңиздер, келип ушундай бир бул ошондо мохито ичкиңиздер келсе, ичке жергеңизди келип көлгө келип ошол жактан мохито ичип кетсеңиздер болот. Да, не только мохито. Андан башка дагы мисалы чизкейктерди мурда только кофейнялардан көрчүбүз, ошо чизкейктерди жасап баштадык. Андан кийин пицца киргиздик. Пиццаны үйлөрүнө доставка кыла баштадык. Бизде айыл ичинде да доставка бар. Айылдын үйдө отуруп эле заказ кылышат, биз доставка беребиз үйлөрүнө. Ошондой эле тортторду доставка кылабыз, сюрприздерди уюштуруп бергенге аракет, жардам беребиз. Элдердин туугандарын, жакындарын, ата-энелерин кубантканга жардам беребиз. Мисалы, ар бир үйдө эле алыста жүргөн бир балдары болот, же болбосо туугандары болот. Ошолор биз Instagram бизге аябай күчтүү курал да. Instagramдан бизди көрүп алып жазышат. Мисалы, ата-энебизди кубантып дедик элек, силерден торт заказ берип деп, тортторубузду бизге да жакшынакай оформление кылып салып, открыткаларыбыз бар, тематический, мисалы там Рамазандын открыткалары, энелер күнүндүкү, 8 мартка ошондой улам изденип сол нерселерди кошо баштадык да. Ошо открыткалардын аркасына алардын айткан сөзүн жазып жеткизип беребиз. Үйүнө доставка кылып, аябай сонун эмоциялар болот. Элдерди ошентип кубанткан учурлар да көп болду. Ошондо деген ушул ичке жергеңиздеги жакшылыктын баарында ошондо адамдын торту жасаган ошол мындай айтканда көңүлдөн, жүрөктөн чыккан нерселердин баардык жакшылыктар да колдонуп жатат десек жаңылышпайбыз, Ооба. Андан сырткары дагы ошо мен айтат мындай сурай турчу нерсем, баягы ушул айылдан эле мисалы сенден үлгү алып өзүлөрүн бирдеке ачкан окуучулар же болбосо бир чоң эле кишилер болду деп. Эми результатка жеткендерин билбейм, бирок жазышат да көбүнчөсү элечи. Сени карап алып, не только биздин айылдан айтып атпайм, бизге Инстаграмдан жакшы реклама кылат депчи. Бизди деген бүт Кыргызстандан көрүшөт, Кыргызстандан эле эмес, Казакстандан же болбосо Россиядан да көрүшөт. Ошолордон жазып атышканда менде дагы ушундай идея бар болчу, бирок баштагандан коркуп атам. Силерди көрүп алып мындай мотивация пайда болду, мотивация эмес, стимул пайда болду депчи. Көрсө кылса болот турбайбы деп мага аябай көп каттар келген да Инстаграмдан. Айылдан деле шыктангандар айтып атпайбы, менин фанаттарым көбүнчө бул окуучу кыздар да. Окуучу кыздар аябай шыктанышат көрүп алып, көрсө кылса болот турбайбы деп. Мисалы мен деле айтпайм, что я супер-пупер прям кондитер, мен шумдукмун, анан там шумдук курстарды окугам деп. Мен деле жөп-жөнөкөй эле кызмын да, жөп-жөнөкөй эле. Мен ойлочумун, мен эч нерсе колумдан келбейт депчи, көрсөм киши кылганды киши кылат экен, ошол нерсеге ишенип калдым да. Азыр мисалы өзүм жасаган тортторумду көрүп алып, кээде өзүм шок болом да, өзүм жасаган нерселерди көрүп алып, ушуну мен кылдымбы, ушуну кыла алат бекем депчи. Эң башкысы бул эме каалоо, анан ишенич да. Ошо бир нерсени аябай катуу кыяланыш керек, анан ошо кыялган сөзсүз ишениш керек да. Ишенсең эле баары эле орундалат экен. Мисалы, азыр мен жумушумду айта алам да, это моя работа мечты депчи. Анткени мен азыр эстеп көрсөм, мындан 2 жыл мурдун Москвада иштеп жүргөндө кыялдан түшкөм да, ушундай кофейня ачсам депчи. Именно кофейня жөнүндө мечта этчүмүн, бирок каким-то образом биз магазин ачып калдык да. Андан кийин прям так сложилось, чисто случайно, что этот магазин превратился в кофейню да. Ушунчалык катуу мечтеп эткени окшойм да. И баары детальдарына чейин окшошту да. Ушундай форматты мечтеп эткем, даже мечтеп эткенде да туура мечтеп этиш керек экен. Мен эмедир ойлочумун, кухням үйдө болот, мен үйдөн жасап келем деп мечтеп этчүмүн да. Эмнегедир билбейм эмне экенин. Же мечтеп эткенде да эмедир мындай кухня салууга акчам жетпейт деп мечтеп эткенби, билбейм, ишилип үйдөн жасап келем деп. Точно ошондой болду. Азыр мен биякта эмес, кухням үйдө эле кадимки үй шартында эле бүт баары десерттерди жасап келем. Папам машинеси менен жеткизип берет эртең менен. Таштап кечинде кайра алып кетет, кечинде күндүз биякта болом, кечинде алып кайра түндү өзүм жасайм да. Ошо бирок жакын күндөргө жакшы пландар бар. Кухнямды да биякка көчүрүп кетсем деп, анткени уже акыркы күндөрү энергиям түгөнүп, уже баары бир деле чарчайт экенсиң бир убакта, как белка в колесе тоголонуп жүрүп, уже чарчаганымдан акыркы күндөрү бир аз болтам, пассивныйраак болотам. А так күндө эле бирдеменин изденүү үстүндө жүрүп, дайыма эле жаңы нерселерди киргизгенге аракет кылып турчубуз. Ошо азырынча бир аз пассивныйраак болуп. Мен бүгүн биринчи жолу келип отурам бул жака. Жашоодо өзү бияка келе элек болчумун. Анан бул каяктан тааныш деп ойлосо көп кишилерчи. Мен буну Instagram аркылуу, адамдын жазган ошол жактагы посттор аркылуу окуп, билип, ошол жактан көрүп аттым.
Анан мен эле эмес, жалпы эле ошол жактагы көрүүчүлөр, Москвадан, Казакстандан, Кыргызстандан көрүп жаткан жалпы теле көрүүчүлөрдүн баардыгы эле көбү, менимче бир 70% билип көргөндөрү баары Instagram аркылуу болушат. Ооба, Instagram Анан аркылуу. бир нерсени дагы белгилей кетейин деп атам. Баягы сен өзүң 1-миллионду ушул кофейня ачып, баягы Москвадан келип бул жактан ошол бир кандайдыр бир бурулушта жаралган видеолор, поворотный нерселердин баары бир жакшы бир эме болду да, элдерге мотивация болду десем жаңылышпайм. Ошол жөнүндө да бөлүшө кетсең, кандай болду, эмнеге андай болду, кандай себептен ошол Инстаграмга колдонуш керек экенин түшүндүң деген сыяктуу. Негизи мен Инстаграмда деген көптөн бери эле негизи активдүү эле алып барчумун да. Энем шылыңдап айткандай 3 подписчигим болду дагы. Өзүмдүн 3 подписчигим үчүн да аябай активдүү эле алып барчумун. Мурдатан эле 100 канча эле катталуучум бар болду, 130 канча катталуучум бар болчу мен могу жаңы бизнести баштаганда. Азыр эми миллион деп айтпайм, конечно. Бирок, тем не менее, ошо 100 канча катталуучум эле кадимкидей эле алып бара берчүмүн. Там мен шылыңдап коюш керек, типа блогерлер деле Инстаграм алып барасың, эмне деп көңүл бурбай эле просто эле, как вам сказать, мындай өзүмдү эч кандай рамкага киргизбей эле, эч кандай бир эрежелерди колдонбой эле жөн эле мага кандай жакса ошондой эле алып бара берчүмүн да. Азыр деле мисалы там бир аз аудиториям пайда болду да азырчы. Ошо аудиториям пайда болгондон кийин азыр мага эмне жакса ошону эле киргизем да. Мындай эч кандай там таргет, маркет, реклама, анан кийин контент план деген нерсе менде жок. Мындай мен в целом эле орусча айтканда человек спонтанный да, мындай сценарий боюнча эмес, импульс аркылуу эме кылам да, иш аракеттерди кылам. Жүрөгүм кандай айтса ошону кылам да. Ошондой мурда эле кооз сүрөттөр тартканды, кооз видеолор тартканды жакшы көрчүмүн, бирок боюнчосун сториске эле киргизип, мындай reels деген оказывается сонун курал экен да, мен аны колдончу эмесмин. Анан биз магазинди ачып иштеп жаткандан кийин ороз убагында убактылуу тыныгуу болуп калды. Ортодо жаап 1-2 ай иштеген жокпуз. Ошол учурда мен Инстаграмдан күчүмдү чыгардым десем болот. Эң биринчи эле миллион просмотр алган видеом болду, комнатаны ремонт кылган видео болчу. Аны тоже для своих 3 подписчиков, блядь, орусча айтканда тупо по приколу эле тартып койсом, азыр учурда 5,5 миллион просмотр алды окшойт. Аябай көп просмотр алып элдер, подписчиктер келе баштады. Ошондо мага там подружкаларым, үйдөгү жакындарым сайт берип калышты, тиги ушундай көп просмотр алып атканда Инстаграмыңды жакшылап өнүк тура албайсыңбы, сенин жумушуңа деле керек болуш керек Инстаграмда реклама депчи. Макул деп болгон галереямда кооз видеолорду бириктирип эле киргизердим. Көбүнчөсү мен азыр архивден эле киргизген видеолор да, мурда тартып жүрүп бирок эч жака киргизбеген видеолор. Ошолорду киргиздим. Андан кийин эле кайра жанданып биякта иштетели деп апрелден баштап иштете баштадык. Анан бүт процесстердин моменттерин тартып тур эле монтаждап киргиздим. Ал тоже жакшы просмотрларды ала баштады. Андан кийин капыстан эле бир күнү карасам, Жаратман подкасттын проекти барыңар эле билсеңер керек. Ошонун автору Урмат Насыкулов видеомду репост кылып коюптур. Эме деп аябай сүйүндүм да көрүп алыпчы. Анткени мен Жаратман подкастынын аябай чоң фанатымын, ар бир чыгарылышын калтырбай көрүүчүмүн. Ошол дагы таасир берди десем болот. Ушул жумушту коркпой баштаганга, анткени ар бир коноктун эмеси тарыхы аябай уникалдуу да. Ар биринин сонун басып өткөн жолу бар. Карап отурсаң ар бирөөсү эле жөнөкөй инсандар болгон, жөнөкөй бүлөдөн чыккан, бирок азыр чоң ийгиликтерди багындырганын, ошолорду көрүп алып аябай чоң мотивация алчумун да. Анан ошондой сонун проекттин, мен жакшы көргөн проекттин автору репост кылып атса видеомду деп аябай сүйүнүп. Ал проекттин негизи 2 автору бар, Урмат Насыкулов, Изат, милесин унутуп калдым, кечирип койгучу. Ошо Изат байке менен Урмат байке экөө тең репост кылды. Аларды дагы көптөгөн ишкерлер көрөт да көбүнчөчү. Анан ал жактан ишкер айым Элнура Дүйшүкке кызы деген көрүп, Элнура эже көрүп атсаңыз салам. Ошо Элнура эже көрүп, мага Инстаграмдан ошол учурда деген аябай активдүү болуп, аябай көп каттарды ала баштадым да, ушундай сонун сөздөрдү жазып атышты. Ошо эле азыр эле жогоруда айткандай там не только Кыргызстандан, там Казакстан, Россиядан көбүнчөлөр жазып атышты. Азаматсың токто деген сыяктуу аябай таң калып атышты. Көбүнчөсү кантип эле айылдан ушинтип алат экен депчи. Интерьерлерди алат анан. Элнура эже жазып калды. Аябай көрүп суктандым Урматтын баракчасынан, чын жүрөгүмдөн белек тартуулагым келип атат, колдоо катары деп. Анан как раз мен мурки стөлдөрдүн бетине Pinterest'ten ушундай скатерттерди көрүп сохранить этип койгом да. Караколго барып ушундай скатертти алайын деп
такыр таппай койдум, чын ишенесиңби? Ушундай таппай койдум, бирөөнү таптым, бирок алда аябай кымбат экен. Ошол учурда мен дагы бир нерсе баса белгилей кетиштирсем, бул деген бүт баары тең доступный материалдардан жасадык, аябай эле чоң вложение кылган жокпуз да. Ошол учурда болгон акча менен элесем да аябай эле чоң сумма эмес болчу. Акыркы акчам ушу скатертке калгандан жетпей калганына байланыштуу Караколдо түрө кыдырып издедим да, бүт магазиндерге бардым, базардын ортосуна бардым. Ушу жан-жагын ошол күнү мөндүрө алгыч. Ошо жанында калыптыр, ушу скатерть издегем да, именно кетишке скатерть издегем. Таппайм, анан ладно деп, клеенка дасторкон барго ошону эле ала берейинчи деп, бирок билем да, что ал бияка жарашпай каларын. Мен анткени биздин концепцияга ушундай именно мындай ткань керек болуп аткан да, тканевый эме скатерть. Анан айлы жок барып эле бир аябай чарчап калып көзүмө бир жакшыраак көрүнгөн эле бир клеенканы алып эле келген болчумун да, ошону салып койгом да. Эме деген эптеп септеп деген жок, мындай временно окуп болчу, кийинчерээк алмаштырып болушум керек деп. Көңүлүмө ошол эле 100% жакпай калган да, баардык нерсе жагып, анан мактын видеосун тартып, ошо результатын чыгарганда да комментарийге да жазышкан болчу да, ошо клеенка дасторконго жарашпай калат экен деп, бир калп айтпасам 5-6 адам жазган. 100 канча адам арасынан. Макул алмаштырам деп мүмкүнчүлүгүм болуп баратканда бир аз заказ бере алам деп чектүү болуп эле ошо Нуражи жазып калды. Болгондо дагы Капсула Home деген магазиндин негиздечиси экен. Ал магазинди мен мурда көргөм да. Аябай сонун кооз посудалар саткан магазин болчу. Көрүп алып, конечно, аябай сүйүнүп мен кабыл алдым, размерлерин жөнөттүм, Элнуражи тиктирип, ошончо. Ал, кстати, өзү вкусуна жараша тандап берген буларды. Именно мен калгандай тандаптыр. Мен мындай клеточка ушундай именно бежевый күрөңдү деп аткам да. Ошондо бунун баары шаардан Ооба, Бишкектен келди. Бишкектен бери атайын салып, бир эле эмес, дагы бир башка жашыл өңүдөр, аны жаңы жылда салат атабыз. Ошону да берип бир. Негизи бизде 3 стол болчу, 3-үнчүсүн пока что кое элекпиз. Анан эми ушул жактан мен дагы айтайын деп аткан нерсем, ушул Инстаграмды айылда жатып, баягы шаарды обсуждать этип, баягы ушактарды таратып, ким эмне минип жүрөт, кимди каяка алып барып атат деген нерселерди эмес. Мисалы ушундай нерселерди да кылса болот да. Ушуну айткым келип турат. Ушул айылда туруп эле ушул жактан сонун контенттер болот. Бизнесин баштап, жаратылыш менен чогуу айкалашкан жакшы бир контенттерди түзүп, мындай элге сунса болорун Дайыржолуу Адеме айым менин классташым далилдеп жатат деп толук ишене алам. Анан эми бул кафени ачкандын баягы буга келаткан жолдун башы бул Москвадагы жумуш, мигранттын жашоосу деген бир мындай бир ошол теманы козгогум келип турат. Бул ошол чоң ийгиликтин аркасында кыйынчылыктар. Чоң кыйынчылык турат да. Анан ошол кыйынчылыкты баягы кыйынчылык деп айтабыз, бирок эми бир жакшы жактары да бар. Ошол тууралуу сөз кылгым келип турат. Ошол мигранттын жашоосу кандай экен Москвада? Негизи эле. Мен негизи окууну бүткөндөн кийин эле жарым жыл өтпөй эле кеткем да Москвага. Тоже барайын деген планымда жок болчу. Вообще мен мурда даже билбейм азыр кандай туура эмеспи. Окубай Москвага кетип калгандарды орусча айтканда осуждать этчүмүн да. Аракет кылса болот да депчи. Мен таптакыр эле жол жок бекен, бияктан окуса болот деп, бияктан эле чыкса болот, бияктан эле кыйратса болот деп аябай осуждать этчүмүн. Мен ошол жалгыз жолбу ошо именно Москвага мигрант болгон деп осуждать этип жүрүп өзүм ошондо барганга туура келди. Турмуш эметти десем болот. Заставлять этти да ошондон кийин барганга. Тоже переломный момент болгон, аябай анткени мен студент болгондо кыйылдан жүрүп ошо жашоо турмуштун айынан ошо жака барганга туура келип калган. Бирок ал жака барганда эле өзүмдү таштаган жокмун, таптакыр болду, менин жашоом бүттү деген жокмун. Тоже кыялданчумун аякта жүрүп деле. Андан кийин эң кызыктуусу, мен окууну бүтүп тапшырып атканда тоже аябай переломный момент болду. Анткени деген биз аябай оор убакта бүттүк го, карантин жылы. Каяка тапшырарыбызды билбейм. Мен негизи 11 жыл врач болом деп окучумун. Эмнегедир акыркы убакта кайра ойлонуп кетип, анан ким болорумду билбей калдым. 11 класс бүткөндө кимге тапшырам, ким болом, кайсы кесиптин ээси болом, такыр билбей калдым. Бирок эмнегедир чисто рандомно деп айтабызбы, может судьба деп айтат, ушул эмеге БГУга экономикага, бизнес управленияга тапшыргам да. Может бизнесмен болушу мүмкүн депчи, может бизнесвумен из меня выйдет деген бир менен үмүт менен. Бирок ал жакта тилекке каршы жарым жылдан кийин кетип калдым Москвага, окууну таштап. То есть отчисление болуп кеттиң? Отчисление болуп кеттим.
өзүм кабыл менен. Бирок ал жактан Кыргызстанга келип кайра 1,5 жылдан кийин 2022 жылы кайра орто тапшырып кайра бир окуга тапшырып коеюн дедим, заочный болсо дагы. Анда дагы эң кызыктуусу ошо ойлобогон жерден эле мен мурда кондитер болом деп вообще деле ойлончу эмес. Эмне ошо бул иштин башы карантинде башталыптыр да, көрсөчү. Тетиги. Карантинде мен мурда мисалы азыр пирогдор бир нерселер жасап коем, таптакыр кызыгыч эмес, так ноль болчу кызыгуу, ноль. Мен только эле мен еще үйдө да көп жашаган жокмун да, 6 класстан кийин кетип эле окуу менен алек болдум. Окуудан сырткары жайында иштечүмүн, жумуш менен алек болдум. Үйдө отуруп тамак исанган убактым болчу эмес да. Андан кийин карантинде бош отурбайм, эмне кылсам деп атып, күнүндө ар кандай пирогторду жасап баштадым, интернеттен карап алып эле. Ошондо чыккан менин да антип, ой, ошондо башталыптыр. Ошондо кофейня ачсам деп мындай аябай катуу эмес, эми кичине мындай мечтать этип коем да, может, в будущем ушул менен заниматься этсемби деген сыяктуучу. Ал, конечно, кийинчерээк унутулуп калды. Анан кийин кайра Москвага барып иштеп атып, анан кийин ошол учурду эстеп, мен карантин учурунда сол нерселерди жасаш эмес белем, ачам мен кофейня ачсам деле болот турбайбы, мен колумдан келет да деген ошондо пайда болгон да. Ошентип ошол талантымды деген биринчи жолу карантинде байкагам. Ошол учурда бир аз мындай ойлор пайда болгон, может кийин ушул нерсе менен алек болсомбу дегенчи. Бирок эмнегедир кайра бизнес управленияга тапшырдым. Андан кийин 2 жылдан кийин келип дагы бир окууга тапшырышым керек, по-любому билим алышым керек деп мен заочно политехке ошо технология бөлүмүнө технология кондитерских и макаронных изделий дегенге тапшырдым. Ошондо Москвада жүрүп келип тапшырып 1,5 жылдан кийин кайра кондитерствого тапшыргам да. Кондитерство эмес, эми укат. Технолог кондитерских изделий дегенге тапшырдым. Хотя мурда ал жакта заочно окуп 2 жыл окугандан кийин текке каршы аяктан отчисление болуп кеттим. Билимдин сапаты мени канааттандырбаган үчүн. Отчисление алганга туура келип кетти. Андан кийин дипломум жок болгондон кийин өзүмдөй реализоваться этишим керек деген нерсе дайыма мээмде бар болчу да. Мен бир нерсеге жетишим керек деген, өзүмдү табышым керек деп өзүмдү издеп жүрүп, анан кийин бизнес менен элек болуп көрөйүн дедим. Бизнести ошо магазинден баштадык. Магазинден анан жанагы айткандай, анан окуучулардын талабына жооп беребиз деп бул жакты интересныйраак кылабык деп ачып, анан магазин иштеп жатканда да ортодо кыйынчылыктар болду, финансылык жактан. Ортодо жабышка туура келди, жапкандан кийин кайра ачканга дагы мүмкүнчүлүгүбүз болбой, анан магазинди мен лучше кофейня кылып салайын деп ортодон кийин кайра полностью эме кылып деконструкция деп коеюнчу. Баарын өзгөртүп, биякта мурда жарым эле кофейня болсо, могу бурч эле. Азыр болсо кайра полностью кофейня кылып. Ошондо ачылганда бул жарымы бир жок, эң биринчи ачылганда деген декабрга чейин только магазин болуп иштеди. Сентябрь айынан декабрь айына чейин, декабрдын 10-унда биз мореки бар чыкты ачтык. 20% кайра кофейня кылып салдык. Андан кийин кыйынчылыктар пайда болуп, 100% кофейня кылдык. Негизи аурасы жакшы экен. Келип эле мындай. Ой. Эс алып турчу ушундай. Анан ошондо Москвадан келип кетип, ошондо 2 окуудан отчисление болуп, 2 окуудан отчисление болдум. Москвада жашоо кандай болду? Мисалы менин жашоом, мисалы мындай кээде туруп мен мындай да, окууда барасың, студентсиң да, эшикке чыксаң мигрантсың. Анан мен биринчи жылдары байкап жүрдүм. Ошол учурда көп эле болуп жатты, мисалы мен шаар билбейм, чоң шаар. Анан баарын эле карасаң мындай супсак эле, баары эле мындай кайгырып эле, баарынын көзүнүн сагынычы бар, ушундай болду да, көз алдымда ушундай болду. Анан бир кандайдыр убакыт өткөндөн кийин мен да ошондой болуп баштадым. Чындыгында. Сенде кандай болду мисалы? Чынына келгенде кыйынчылыктар бир аз болду, бирок деген аябай деле чоң кыйынчылыктарга дуушар болдум. Анан кийин аябай эле кыйналдым, мен аябай эле жектешти, аяктан жаман көрүштү деп деле айта албайм, анткени билбейм, мен деген жаман улут болбойт, жаман адамдар болот деген сөзгө ошол жактан чындап ишендим да. Жаман адамдарга деле көп деле кезиккен жокмун, жалаң гана жакшы адамдар менен иштештим. Даже азыр кээде сагынам ошол шаарды турупчу. Аябай деле көп кыйынчылыктарга дуушар болгон жокмун. Болду эми. Биринчи жыл мага кыйын болду, анткени переломный момент болду. Бардык мен тең классташтарым бар тең окуп жүрсө, мен окуп таштап иштегенге кеткен үчүн ал жакта бир аз жалгыз болдум. Жалгыз болгон жокмун, кыйналдым мен. Психологически биринчи жарым жыл кыйын болду, андан кийин контакттым.
ал жакта еще жакын адамдар менен колдогон адамдарым көп болгон үчүн дагы аябай деле чоң кыйынчылыктарды да айта албайм да. Алшардын деле азыр жүрөгүмдө бир башкача орду бар. Ал жакты деле жакшы көрөм. Эң сүйүктүү шаарларымдын бири. Тескерисинче бул шаар ушул жактан мен дагы баса билип айткым келип турат. Анткени деген көп адамдар айтышат да, ошо негизи шаар бул деген барбай эле коюш керек. Ал жакта деген жакшы деле жумуш жок. Ал ушундай эле шаар депчи. Анан ушул жакта адамдын өзүнүн деңгээлине жараша дагы чечилет го деп ойлойм да. Эмнеге дегенде баягы сен кандай шаарды кабыл алсаң, ошол шаардагы сен ошондой кабыл алат, анан ошондой бир жакшы жашоодо жашайсың депчи. Анан ошондуктан да мисалы сен айтып аткан нерселердин баары мисалы эч кандай дагы тескерисинче бир сагынуу бар да, кайра барып ошол жакта жүргөнгө мисалы. Бул ойлойм эң негизи бир жакшы сапаттардын бири деп. Ар бир жактан барганда айылда болобу, шаарда болобу, кайда болот, мисалы ошол жактын жакшы жагын алып, кайра ошол жака сагыныч менен кетсең, ошол жака келем деп кетсең, напримерчи, ошол жакшы го деп ойлойм да. Анан эми баягы жыйынтыктоочу суроолордун бири болсун, ушундай бир чоң деп айтпай отурайын, дагы чоңу да алдыда болуп турсун. Анан ушундай бир нерседен өтүп такшалып отуруп дагы кандай нерселерди жаратайын деген ойлор бар. Суроо жакшы экен негизи. Чынын айтсам азыр менде эмоционалдык жактан бир аз оор этапты өтүп атам десем жаңылышпайм. Анткени баарына белгилүү вот это слово банальное выгорание деген болот экен. Ошол нерсени азыр мен башымдан өткөзүп атам десем болот да. Анткени баары эс алууда деп кой. Жок, андай эле эмес. Андай айтсам мурда айта берсе деген эки лента тегерчим да. Выгорание болуп атат, там творческий кризис десечи. Ошондой болуп атат азыр менде творческий кризис, выгорание болуп атат анткени деген. Кандай десем, мен деген убагында аябай жан талашып иштедим да. Мен баарын жалгыз кылганыма байланыштуу. Мурдагы иним жардам берчү кышында. Андан кийин иним дагы кетүүгө туура келип, мен жалгыз калып калганыма байланыштуу. Мен деген выпечканы да өзүм жасап, бул жака да келип бүт бардык вопросторго өзүм жооп берип атам. Мындай ар дайым ресурста болуп, адамдар менен иштегенде дагы ар дайым жакшы настроениеде болушум керек. Андан кийин баарына жакшы болсун деп аракет кылып, болгон энергиямдын баарын тең мындай чачып салып, кайра өзүм энергиясы жок отуруп калгандай сезим болуп атат азыр мендечи. Аябай ошол энергиямды прям ченебей чачып салгандай, эметип көпкө жетчү энергиямды аябай тез убакытта коротуп салгандай сезилип атат. Азыр ошол энергияны кайра обратно топтой албай атам. Эгерде ошол энергиямды кайра кайтарып алсам, кайра топтосом эле, буюрса дагы жакшы идеялар бар, жакшы нерселер бар. Өнүктүрүп, андан ары дагы айылда эмес, шаарда дагы ушул бренд менен чыксак деген оюбуз бар. Брендтен деп коем, хотя биздин дагы до сих пор кофейня названиябыз жок. Мен название таап койдум атын. Эми Адемин ашканасы деген сыяктуу эле болот го дейм, э? Же болбосо айылдагы Адеминин кофейнясы. Кофейня деген кыргызча кандай? Кофе үй деп аташат. Кофе үй. Вывескалар до сих пор магазинке да мини-маркетте турат. Көбүнчөсү мисалы алыстан келген коноктор, алыстан келген деп коюмчу, сырттан келген коноктор, башка элден келген адамдар магазинге деп кирип алып, бир канча бир секунд эме болот, ступор болушат да, карап туруп, бияга эмне өзү депчи. Бияк кофейня десең, жакшы деп кетишет да. Түшүнбөйт да, башында кирип алчу бияга эмне депчи. Анткени сыртында мини-маркетте турат, ичине кирсең кофейня да. Анан ошол жаңы айтып койсуң, ошо эмеден баягы Инстаграмдан сурашат, чалышат деп. Ошондой жаш муундарга, чоң муундарга бир өзүңдүн бир сөзүң болсун. Эркин микрофон деп коет го. Билбейм, өзүм да важный адам сөз алгым. Точнее, сезгенден уялып атам. Неге? Билбейм. Эмне деп айта алам? Просто эле бирөөгө окшош болгонго аракет кылбагыла. Өзүңөр эмнени мечтать этсеңер ошого жеткенге аракет кылгыла. Анан эң башкысы ошо кыялыңарга ишенгиле, кыялдангыла деп айтмакчымын. Бирөөгө окшошконго вообще аракет кылбагыла. Өзүңөрдүн вкусуңар менен бактылуу болуп коет. Ушун орусча айтканда жүтө берасың.
туруп калды. Будьте счастливы по своему вкусу дейт го, бирөөгө окшош болбойчу. Мисалы, мен деле өзүңөрдүн табитиңер аркылуу бактылуу болуп калат. өзүңөрдүн табитиңерге жараша бактылуулукту тандагыла да. Мисалы, бирөөнү карап эле ал тигинсер экен, мунсер экен, тиги ал мындай жумуш кылып атат, мындай жумуш кылып атат, ошол үчүн бактылуу. Өзүңөрдүн табитиңерге жараша, мисалы, мен азыр ушул үчүн бактылуумун, мен азыр жүрөгүм эмне кааласа ошону кылгандай мүмкүнчүлүгүм бар. Анткени мен башындагы рамкалардын баарын алып салдым. Мисалы, мен айтсам болот болчу да. Мен кофейня ачканда аябай мечтать этип атам, бирок мен азыр чоң шаарга барып ачканга акчам жок. Андан кийин айылда болмок беле деп отура бербейм. Просто эле мага еще айылда жашаган аябай жагат. Бизде еще көрдүңбү природа кандай. Сонун природа, денең жанында. Андан кийин ошону эле айтмакмын. Эң башкы кыялыңарга ишенгиле да, ишенсең эле баары болот. Андан кийин эме деген фраза бар го. Биз ойлоносузбу, кыялдангандан да кээде коркуп кетебиз го, бул деген невозможный нерсе да депчи. Именно невозможный болгон үчүн кыялда, если возможно болсо жөн эле максат болмок. Так что мечтайте о большом и невозможном, это обязательно сбудется. Главное верьте, да, ошо. Тамаша албетте. Ошол эле мисалы чоң рахмат. Урматтуу менин катталуучуларым, телекөрүүчүлөрүм жана жаңы көрүп жаткан жалпы жаңы менин көрөрмандарым, бул менин эң алгачкы тушоо кесүү интервьюм болуп отурат. Андыктан өтө деле мындай кандай десем, судите строго. кандай аябай деле Катуу сындабагыла. катуу сындабагыла. Мен да биринчи жолу берип атам мындай форматта интервьюну, катуу сындабагыла. Башталышы. Андыктан ушундай жолдор менен акырындыктан кадам таштап, бир адамдарга бир жакшы маанай тартуулай турган, жакшы бир өзүнүн бир салымын кошуп турган адамдар менен сүйлөшүп, анан жалпы өзүмдүн көрөрмандарыма тартуулагым келип турат. Көптөн бери ошо ойлонуп жүргөн, бирок кыла албай аткан иштеримдин бири болчу. Ошонун эң алгачкы тушоо кесүү интервью бүгүн болуп отурат, маектешүүбүз. Андыктан барыңыздарга чоң рахмат, аягына чейин көрүп отургандар болсо. Кыскасы ошондой, барыңыздарга чоң рахмат.